Арбаңыздар, ардактуу төлөгөрчүлөр, оодо сиздер менен кайрадан санат төр берүүсүндө амандашып жатабыз. Бүгүнкү төрүбүздөн орун алчу коногубуз дагы келип калды көрүнөт. Өзгөчө өнөрдүн ээси, биздин сүйүктүү агабыз Абдылда Иманкулов. Саламатсызбы агай? Саламатчылык. Куш келиңиз биздин куттуу студиябызга. Рахмат. Кандайсыз? Жакшы жүрөсүзбү? Жакшы, буйруса. Иштериңиз жакшыбы? Чыгармачылыгыңыз кандай агай? Болуп атат алдынча. Агай, ушул чыгармачылыгыңызга быйыл 35 жыл толуп туруптур. Жок, быйыл муну жыл жаңырса 35 жыл. Жыл жаңырса 35 жыл болот. Агай, анан ушул 35 жылдык тарыхта артыңызга кылчайып бир алгачкы сахнага чыккан учуруңуз эсиңиздеби? Эсимде. Сөзсүз түрдө ал эсте калчу нерсе болот. Мен уже биринчи сахнага чыкканда мындай сөзүм менен башка менен эмес, туура эмес мындай неме кылган үчүн мени баа текшерип, баягы немеден кылып аткан залда бир топ артисттер отурган Токтогул эл театрынын коллективи. Аябай күлкү болгон. Ошон үчүн эсимде калган. Кимдер менен чыктыңыз эле? Кайсыл сахнага чыктыңыз эле алгачкы жолу? Мен анда Токтогул эл театрына жаңыдан ишке киргем. Анан Бусурманкул Корошов деген бар. Азырда менин агайым, менен иштешип калып жүрөт. Анан баягы көрсөтүп атат, ал киши концерт алып барып атат. Ал солист болуп калып, мен алып барышка туура келди да. Анан сен алып бар деди. Анан тиги Корошов мага көрсөтүп атат. Анан мен чыгам, жаратпайт, бир чыктым жаратпайт, эки чыктым жаратпайт. Анан бирөөсү кыйылып калды. Корошовтой бол, чык Корошовтой деп. Анан ал киши ачкычен, анан колу сынык мындай киши да. Анан мен Корошовтой десе, ушинтип алып чыккан экенмин. Залдар жүрүп. Ошон эсимде калган. Бул ушул куудулдук эми кесип эмес, бирок өзүңүздүн жеке кесибиңиз кайсыл кесиптин ээсисиз? Мен кесибим башка, жана Ким Аким деген интермедиябыз бар, бир 20 жылдан ашты окшойт ойногонубузга, бирок актуалдуулугун азыр деле жоготпойт. Ошондо мен, Рахман, Жамбыл, Раматулук Манас төртөөбүз ойногон сатира. Ошондо телефондо сүйлөшүп атып, Жамбылдын айтканы бар, ошо мен неме пчеловодду бүткөм, ас элчимин, баягы неме айтпакчы. Ас элчи деп бул чындыгы бар турбайбы? Анда биз көргөндө. Силер көрдүңөрбү, эсиңиздеби? Ошону мен ас элчи экенимди бүт Кыргызстанга айтыш үчүн айлантып келип, анан Жамбыл телефондо айтат да. Ошо Жамбыл айтмакчы, ас элчимин. Жогорку деңгээлде коюлган чын эле сатираларыңыз көп, анан кийин ушул кыргыз күлкүсүн, ушул куудулдардын деңгээлин бир жогорку деңгээлде көрсөтүп, саясий деңгээлде дагы, анан алар ошол бийлик башындагыларга бир ушундай оппозициялык маанайда алардын кемчилигин баса белгилеп көрсөткөн бир көп ушул чыгармачылыктагы өзүңүздөрдүн күлкүңүздөр, юмор, ошол эле сатираңыздар көп. Анан ушул элдин уулу болуп калышыңызга, куудулдукка келип калышыңызга эмне себеп болду? Себеби илгери мен бала кезден эле кыялым эле артист болом деген. Анан ошол Токтогул эл театрына ишке киргем, баштаган ишим ушу. Менимче ушул иш менен жүрүп кетет окшойм, себеби башка иш колуман келбейт. Келиңиз агай, анда биздин Если б я был султан, я б имел 3 жен, и тройной красотой был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах столько бед и забот, ах, спаси Аллах. Неплохо очень иметь 3 жены. Ардактуу телегөрчүлөр, дагы бир жолу эскерте кетейин. Бүгүнкү төрүбүздүн кадырлуу коногу Абдылда Иманкулов агайыбыз. Агай, ушул чыгармачылыктагы бир өзүңүздүн кубанган, өзүңүзгө жаккан сатираңыз кайсыл деп ойлойсуз? Эми ал туура айтасың го. Өзүңө жакканы да болот, анан жакпаганы да болот. Эң кызыгы өзүңө жакпаганы элге жакшыраак жагып калат. Ушундай случайлар болот да. Эми бул нерсе абдан көп. Биз мындан ар бир айдын 6-сы деген проект акыркы эле жылдары токтотконубузга 5 жыл болуп калды. 5 жыл иштеппиз ошол проектте. 5 жылдын ичинде 130дан ашык неме сатираларды ойноппуз. Баягы ар бир айда 4-5тен ойногондо деле ошончо экен. Ошонун 100дөн ашыгын да мен ойноп. Аны мен азыр эстей да албайм.
кээ бирин интернеттен көрүп каламбы же бир эфирденби, кээ бирин бирөөлөр айтса гана эстейм, бирок анын тексттерин да билбейм, көбөйүп кетти да. Анан ушунча көп сатираны жазыш дагы бир кыйын болсо керек. Кандай учурда мисалы акындарга бир ошол эле жер жарылса акындардын жүрөгүнөн өтөт дегендей эле айтып калышат акындарды. А сиздерде кандай ошол куудулдарга кандай учурда бир илхом келиши мүмкүн? Биздики деле өзү ошондой эле. Мисалы кээде күндөп түндөп отурсаң дагы эч нерсе келбей коет. Кээде бир нерсени жазып неметип келатып ортосуна келгенде токтоп калат. Такыр жылбай туруп алат набжана. Акындарда эле ошо уйкудан калып уктабай таң атырган күндөр көп болот. Өзгөчө концерттин алдында даярданып аткан кездерде. Бул илхам деген ушундай нерсе болот экен да. Каалаган учурда эле келе бербейт экен. Каалаган учурда эле боло бербейт экен. Ошон үчүн бирөө тез бүтсө, бир жакшы ойлор бири-биринен артынан бири куюлуп мындай неме болуп келип калат. Кээ бири тез бүткөндөр бар, кээде узагыраак болуп калат. Узак болгондо кандай эми? Убакыт алышы мүмкүн, бир канча убакытты. Бир ай болуп кетиши мүмкүн, 2 ай болуп кетиши мүмкүн. Кээде бир нерсени баштап жазасың, ортосуна келгенде калат. Ал бир жылдап жата бериши мүмкүн. Анан кайра бир ой, идея пайда болуп калса, уланып кетиши мүмкүн. Бирок сатиранын бир жери бар. Баягы убакыт өткөн сайын, коом алмашкан сайын, неме болгон сайын актуалдуулугун жоготу бериши мүмкүн да. Ошон үчүн кыргызда бекер айтылбайт да, жанагы сөз убагында айтылбаса, сөздүн атасы өлөт. Сөз атасы өлөт дегендей эле. Саясатты чын эле жогоруда айтып кеттик, чын эле ошол төбөлдөрдү бир оппозициялык маанайда чындыгын айтып, элдин дилиндеги сөзүн айткан ошол эле биздин сахнадагы куудулдарыбыз дагы эмеспи. Анан Рахман Разыковду жакында эле ошол бир концертиңиздерде кетчи айланайын кетчи деген сөзүңүз бар да, бул ошо чындыгы барбы? Сизге бир эмесин тийгизди окшойт ошол тамашалардын дагы. Кедергисин тийгизген учур болду окшойт. Кедергисин тийгизбейм міне, вот жазганын жана бир сатирасын жазганын Рахман жазып айтканын тынар айтып коюп, кийин азабын мен тарттым да. Депутаттар мына кайма айтышуда, мына бүгүнкү күнгө чейин деле ушундай. Бүгүнкү күнгө чейин азыр оппозиционер катары деп атпайсың, биз андай түшүнбөш керек. Ошо тетиги өз жакта отургандар дагы бизди бир оппозиционер катары кабыл алышат да. Биз оппозиция эмеспиз да. Биз кайсыл бийлик болбосун, кайсыл тармак болбосун, ошонун кемчилигин айтып турушубуз керек да. Бул биздин ишибиз деп түшүнөм мен. Анан ошонун баарын эле биз тиги Аскар Акаевдин убагында кадровый саясатта кемчиликтер жана башка тигиндей мындай немелерди ойноп келдик. Бакиевдин учурунда ойнодук. Анан Америка менен Россиянын базасынын ортосунда мамилени ойнодук. Анын ичинде Кыргызстандын именно президентпи мамлекеттин жүргүзгөн саясатын ойнодук. Мындай болгон эмес да. Эми азыр да кемчиликтер толтурат да. Биз айтпасак дагы көрүп турат дейм. Вот. Көпчүлүк адамдар ушундай түшүнөт да. Немени саясатты айтпай эле же башка кылбай эле неме кылса болбойт. Жа болот, эмнеге болбойт? Болот. Илгери СССРдин маалында ушундай болгон. Кимди критика кылышкан? Тиги кой кайтарган койчуну, арак ичкен масты же башканы. Мындай айтканда идеологиялык багытта дагы сиздердин дагы бир таасириңиздер коомго бир чоң тийиши мүмкүн деп. Сөзсүз түрдө ошо тийгендиги үчүн анан чынчычалайт болуп анан мындай нерселер болуп атат да. Кээ бирлери айтышат, сатира түшүп кетти. Сатира түшүп кеткен жок. Сатира наоборот көтөрүлдү. Эгерде жогорку жакка чейин ушундай неме болуп аткан болсо, парламенттин ичинде биз кеп болуп аткан болсок, анда демек башка тармакты билбейм, сатира жакшы өнүктү деп айтсак болот.
туура айтасыз, өнөр өлбөйт деген сөз бар эл ичинде. Анан кийин ошол чыгармачылыктагы эле дос күтүүгө болобу негизи чыгармачылыктан? Эмне үчүн күтсө болбойт? Досторуңуз кимдерди айта аласыз? Чыгармачылыкта жүрүп дос эмес, бир тууган күтсө болот. Бир тууганыңдай көргөн ашыкча деп айтпайын эми, бир тууганыңдай көргөн аганы күтсө болот, инини күтсө болот, эже карындашты күтсө болот, элди күтсө болот. Элдин жүрөгүнөн түнөк табыш бул оңой эмес. Мен мына Ырысбай Абдыкадыров раматылык Ырысбай аке менен өмүрүнүн акыркы 10 жылдын ичинде мен агыны болуп жакшы жүрүп калдым. Раматылык мына Тоғанешбаевич өтүп кетти. Мына бүгүнкү күнгө чейин бала чакасы менен, үй семьясы менен бир туугандай катташам. Мен кээ бир мындайраак туугандарыма көбүрөөк каттай албай калышым мүмкүн, но алар менен тез жолугушуп турам. Муну ушундай да, дос күтөсүң, башка күтөсүң дегендей. Ал эми үй бүлөңүз туурасында айтсаңыз? Үй бүлөм Кудайга шүгүр, чоң да эмес, кичине да эмес, үй бүлөмүн өзү негизинен 2 бала, 2 кызым бар. Анын ичинде инимдин баласы да мен карамагымда үйлөндүрүп, жайландырып азыр колума алып отурам. То есть 3 эркек, 2 кызым бар десем болот. Балдарыңыз сиздин жолуңузду бир жолдоп чыгайын деген? Жок. Же неберелериңизден ушундай чыгат деген? Эми неберелеримди айта албайм, балдарымдан жок. Бир үйгө бир артист жетебиз. Көңүлүңүз калган жокпу деги чыгармачылыктан? Чыгармачылыктан көңүлүм калды деп мен кантип айтам? Эгерде ушул убакка чейин бир курайдын башын сындырбай, башка кылбай, кетмен чаппай, ушул убакка чейин өзүмдү, бала чакамды, үй бүлөмдү багып, ушул деңгээлге жетип атсам, мен кантип анан зыян тарттым деп айтам. Чын эле ошол чыгармачылыктан бакыт тапкан, баар тапкан инсандар эл ичинде көп агай. Чыгармачылыктагы досторум деп да жогоруда айтып кеттиңиз. Андан сырткары дагы ошол бирге жүрөсүздөр, анан бири-бириңиздерди ушундай бир катуу сынга алып сахнанын өзүндө эле бетиңиздерди 1 саат айткан учурлар бар, бир мындай күлкүнүн сөздөр менен элди күлдүрүп, жана таарынып калбайсыздарбы? Мисалы, элдин көзүнчө бир катуу тээп жиберсеңиз же болбосо ушундай учурда? Рахман экөөбүз төкмакын болуп айтышат эмеспизби? Ал төкмакын деген бул Алла Тааладан берилген бир өнөр экен да. Биз эми төкмакын эмеспиз да. Илгери бир ушу төкмакындардын айтышында бир чабыш болгон. Илгери ал ушу биринчи өткөрүп аткан кесип эле. Анан ошого неме болуп, анан ушундай бир неме жазганбыз да. Давай акындардын айтышын кылып, анан этегинде мушташып кетебиз деп. Анан мен унчукпай жатсам эле үйдө Рахман жазып атат, мен көңүлдөнбөй жатып алдым. Анан уйкум келип, уктап баратсам, мен аялым экөө аябай каткырып күлүп атат да, наркы комнатада. Эмне болуп кетти деп анан барсам, Рахман жазып аттыр. Кайдымкы эле башыбыздан өткөн окуяны эле, мен кылган иштерди эле акын болуп жазып аттыр. Анан той атам минтсе эртең ит кылат окшойт деп анан мен дагы даярдандыңыз сиз дагы? Мен да уйкум ачылып кетти. Анан экөөбүз отуруп алып анан жаздык, ал театр жазат. Эмне деп айтасың деп коем, берин мындай деп айтам дейт. Анан мен ага жооп кылып мындай кылып ошондой болуп жазылган. Анан азыр чыша албайсыңар деген. Жанагы мен ошондо айтылган тиги Рахман тиги бир вагон немени пиязды чиртип дегенде мындай деген бар да. Бул факты да, бул болгон. Кызыл Кыярда канча вагон пиязды чиртип ирген да. Пияз чиригенде да жаман сасыйт экен да, бүт шаарды каптап бүт болуптур да. Анан кийин Рахман бир Кызыл Кыярда досу айтат имиш, сурашат экен да, баягы Рахман иштери эмне болуп бүттү деп. Десе, бүткөн деп коет экен да. Мен ушинтип жүрүп, элге ушинтип неметип атсам, тигинин сахнада айтып атат го, телевизордон көрдүм дептир. Аны бир мыскыл тамашада ойногон экенбиз.
Муну көпчүлүк эл баягы мындай неме катары кабыл алат, тамаша катары кабыл алат. А бирок действительно ошонун ичиндеги ал мен айткан, мен аны айткан окуялар чындык. Аны бизди жакын билгендер айда күлүп неме кылып жүрүшөт. Ошол эле сахнадагы бир сатираларыңыздардын биринде жогоруда айтылгандай эле биз кайда баратабыз деген тамашаңыздар бар. Ушул ким жазды эле? Өтө бир чын эле ар бирибиздин дилибиздеги ойноп, бирок айта албай жүргөн нерсени сиздер айтып койгонсуңар. Кайда баратабыз? Кичинекей жаш бала болуп актан акырай. Акылай, кичине отуруп эс алалчы, жаман чарчап кеттим. Ой, биринчи моолар менен учурашып албайлыбы? Мейли. Саламатсыңарбы, балдар? Саламатсыңарбы, келиндер? Актан, антип бөлүп айтпайт, уят болот. Акылай, ар ким өзүнө керектүүсү менен учурашат да. Актан, биз кайда баратабыз? Биз эртеңки келечегибизди издеп баратабыз. Анан көрүнөбү эртеңки келечегибиз? Азырынча эртеңкибиз эмес, бүгүнкүбүз да көрүнбөйт. Көрүнбөгөн жакка эмнеге баратабыз? Эч ким жок жакка барбаш керек, мен коркуп атам. Коркпой, арттан ээрчип келе бер, Акылай. Мен сага тийбейм. Мен сенден корккон жокмун. Такайдай кылып союп жеп коюшат. Ошондон коркуп атам. Акылай, такайды көпчүлүк эле жерде жешкен. Ошо такайды жегендерди табыштыбы анан? Азырынча такайды жегендерди эмес, 90 баланы жегендерди табыш элек. Актан, эмнеге биздин эртеңки келечегибиз көрүнбөйт? Акылай, себеби биздикилер көзүнө көрүнүп, колуна урунган баарын жей беришкен да. Ошондуктан колду таптаза жууп туруп жеш керек, Актан? Акылай, жинди. Эртеңки келечек жакшы болуш үчүн эч нерсе жебеш керек. Менин паам менен маам айткан да, жебеген жердин алдында деп. Ошо сенин паң менен маңдын айынан ушинтип кетип атабыз. Актан, өткөндө шаарларда чоң сүрөттөр жазуулары менен илинип турду эле го? Ошо эмне деген жазуулар эле? Бүт Кыргызстанда жайнап илинип турганбы? Андагы жазуулар биз кайда баратабыз деген жазуулар болчу. Аларды ким жазган? Рахман Келесова жазган да. Ал эмне? Аны шаарларга илип койгон? Китебин эч ким албай койгондо илип койгон да. Ал эмне өзү кайда баратканын билбейби анан? Акылай, биздикилер кайда баратканын эмес, кайдан келатканын да билбейт. Актан, ошо сүрөттөгүчү ак элечекчен аялдар кимдер эле? Алар биздин апаларыбыз болчу да. Жанындагы беттерин чүмкөп алгандарчы? Билбейм, алар сырттан келгендер го. Эмнеге беттерин чүмкөп алышкан?
Эми жаңы келсе уялып атышкандыр да. Ақтан, мен де ошондой болуп кийинип алсам болобу? Акылай, жинди. Сага болбойт. Неге? Сага материал көп кетет. Дайым эле ушинте бересиң да. Ай, Ақтан, карасаң дейтигини карасаң. Ай чыкты карачы, айдан биз жаралдык. Ай сайын тополоң, арманду балалык. Күн чыкты карачы, күндөн биз жаралдык. Күнделе тополоң, күйүттү балалык. Алтымышқа чыган экенмин, бирок аз калдым. 60ка чыккан уборщицанын
бут ооруйт экен, бел ооруйт экен. 60-ка чыккан кароолчунун көзү жакшы көрбөй калат экен. 60-ка чыккан хирургдун колу калчылдап калат. 60-ка чыккан мугалимдин сөзү көбөйүп калат. 60-ка чыккан артист склероз болуп калат. Мен азыр кадимкидей эле склерозмун. Ошон үчүн мына концертти тиги эстегендеримди баягы записке телеге тартылып калганы бар, тартылбай калганы бар. Ошол акыркы 3 жылдагы ойногон нерселеримди телеге тартылбай неме болуп калгандарын ойноп бир калпында бир архив болуп калып кете турган дай кылып ыйындап атам да. Себеби дегенде буга суранычтар көп түштү. Кээ бир чоң эле кишилер айтат, Абылда сени көрөлүк дейбиз, бала чакаңды базарга жөнөтөбүз, анан сен дискиңи алып келишет, бетиңде сен турасың, анан көрүлсөң эле жебини жок, же сөзү жок дейт. Баягындай немелер тартат да. Азыр техниканын күчтүү мезгили экен, бирөө телефонго тартат, бирөө үнүн чыкпай калат, бирөө башка болот. Анан карасаң эле бир жерден эки жерден сен көрүнөсүң, анан калган тигинде мындайлар жүрөт. Ушуну бир мындай кылсаң, тигиндей кылсаң да. 10 жылдан кийин ушундай ойной аламбы? Туура айтасыз, башка болуп каламбы? Эл күткөн, элдин талабына жооп берген концерт болот экен, урматтуу телеөрчүлөр, сиздерди да чакыра кетебиз. Программаны жоготуп жиберген ушундай нерсе болобу? Чындыгында да өзүңүздөрдү жоготуп жиберген. Ал программа жоголуп кеткен эмне? Вот, эмнеге айтылып атат? Мен программаны издеп таппай атабыз. Себеби былтыр конституцияны жоготуп таппай атат. Конституцияны жоготуп ийген программа деген мындай жөнөкөй эле нерсе да деген сыяктуу бир. Конституция жок, аякта мындай айтылат. Тескерисинче айткан жериңиз бар. Конституция жоголуп кетиши мүмкүн, но программа жоголбош керек. Ал программа да. Салыштырмалуу түрдө, салыштырмалуу түрдө. Бирок чындыгында ушундай болобу? Жоголуп кеткен учурлар, сахнага чыгайын деп аткан учурда программа жок. Сиздер сценарийди унутуп калдыңыздар, ушундай учурлар болобу концерт учурунда? Толтура болот. Сен керек болсо эстип алып программаны жоңгойчу болот. Сахнага чыгып алып ойноп атканда жарым таштап кетип калган күндөр болот. Жана тиги Жамбыл экөөбүз склероз деген интермедияны ойнойт элек да. Ады склероз, менде склероз. Мен врач, бирок склероз болот. Тиги чал склероз. Анан ошону бир топ бир ойнобой калып, анан бир шашылыш эле бир концертте неме болуп калды, анан ошону ойнош керек болуп калды да. Темага жакын болуп калды да. Ошо давай ошону ойнойбуз, склероз ойнойбуз деп эле анан калп башталчу эле мындай калган тияктан не истейбизде деп экөөбүз чыктык, ойнодук. Анан что-то тез эле бүтүп калгандай болду да. Тез эле бүтүп калып, аягына чыгып калды. Мен түшүнбөй калдым. Десем, Жамбыл келип ойлонуп отуруп калыптыр да. Минти карап калып, экөөбүздөн каткыр күлүрүп атпайлы, көрсө тигидестеп, анан мен де көрсө жарымысынан эле бүтүп коюп басып да. Ошол концертиңизди дагы бир жогорку деңгээлде өзүңүздүн оюңуздагыдай жакшы берип алыңыз дейли. Сизге бир эркин сөз берейин агай. Не демекчибиз? Эң негизгиси мамлекетте тынччылык болсун, эл журтта тынччылык болсун. Кудай ден соолук берсин. Илгери эмне кече эле жакында атам тирүү кезде эле анан ушинтип айтып койчу. Жанагы менин теңтуштарым деп 80ге чыгып өлдү. Жанагы мени менен эле тең 80-80ден өткөн чалдар аман бололу, Кудай ден соолук берсин деп тос сүйлөшөт атаң деп койчу. Бизге ден соолуктун эмне кереги бар? Жаштарга берсин, балдарга берсин деп айтпайбы деп. Анысыңардай мен эми ал немеге атам жашына жете элекмин, конечно. Эң негизгиси мамлекетте тынччылык болуп, элдин курсагы ток, бүтүн жанагындай бир табияттын кырсыктарынан алыс болуп, мамлекет жакшы жолго түшсүн деген ар бир кыргыздын ичинде тургандыр. Ылайым ошону Кудайым буйругулук кылсын.
Айтканыңыз келсин ага, сизге дагы келип бергениңизге чоң рахмат. Ушунчалык убактыңыз тар болсо дагы келип биздин төрүбүздөн орун алып бердиңиз. Рахмат агай. Ардактуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен бүгүнкү көрсөтүүбүз аягына келип жетти. Сак саламатта болуңуздар.